Саламатсыздарбы, урматтуу досмор, кандайсыздар? Биз азыр мына Кызылжар шаарындабыз. Мен жанымда турган Зейн эпеже. Зейн эпеже биздин ушул Елек 8 Аксиде 8 продукцияларын ичип, аябай сонун результат алып атыптыр, Зейн эпеже. Кандай результат алып атасыз? Мени көрүшүп кетсеңиз. Рахмат Динара. Мен ушул Елек 8 ичип аябай көп результаттарды алдым. Мен ичкениме 1 жыл болду азыр. Мен аябай катуу ооруйт эле, башым ооруйт эле. Анан өтүм ачышат эле, yüz суставтар, yüz суставтарым ооруйт эле, анан эки тизем какшайт эле, анан бир тизем бөгүлбөй, такымыма тийбей калат эле. Анан эки колум дагы эки мурум ооруп, артыма жетпей калган колум, анан башым, колум мындай болгондо, колум артыма мындай болуп, ушунчалык эле болуп эле да, эки колум ооруп. Аябай кыйын акыбалда калып, кийин анан мен барбаган жерим калган жок. Бишкекке чейин балдар алып барышты, Бишкекте дарыланып келдим. Кызылкыя Ошчолдо дарыландым. Бүт частныйда жүн государственныйлерди. Акыры бүкөл дары вообще жакпай калды. Акырында ошо интернеттен издеп, кызым ушул эле 8 таапты, Динараны Бишкектен ушундай врач бар экен, эле 8 бар экен, ошо клеточный питание экен бул апа. Дегенмен ушундай ичип көрөйүнчү анан былтыр майда баштаганмын. Аллага шүгүр, ошол акырын менен ооруларымды азыр кете баштаган өзүм деле байкай калдым. Колум оорубай калган өзүм байкай калдым. Анан мына тизелерим кадимкидей бүгүлүп, мына сол жак тизем ойт эле. Азыр сол жак тизем кадимкидей ошо такымыма тийип, анан какшабайт. Тиземди постоянно баягы коесун тагып жүрөт элем, азыр таңбайм. Анан көрсөтсөм деле болуп эле, жок эле бир неме менен жүрөм азыр, шым менен. Ошо анан шу башым, макташым бар эле, анан башым катуу ооруйт эле. Давлением көтөрүлүп, тез доктурга барып турат эле. Азыр 1 жылдан бери доктурга жатпайм, уколду албайм, дары ичпей калдым. Бир эле ошо элиф менен эле. Анан кийин башым бирок, башым ооруган басылбай койду. Анан акырында Динарага звонок кылып айтсак, Акселер 8-ди кошуңуз дегенмен, Акселер 8-ди коштум, 2 ай болду азыр. 1 ай аябай катуу башымды ооруп, обострение берди ошол да. Чыгып иче бердим, азыр 2-нчи айга өттү, Аллага шүгүр 2-нчи ай бүтүп атат. Башым ооруган басымы, уйкум жакшы, кадимкидей болуп азыр сүйлөп мынтип чыгып атам, элдин астына мынтип сүйлөй албайт элем мен. 2-4 адам аял отурса, ошол жерде башым катуу ооруп кетип эле да. Аллага шүгүр азыр жакшы бардыгы мен ушу эмени эле 8-ди ичкиле деп айтат элем. Анан дагы жаңылык, менин кызым баласы 12 жашка кирди азыр. Ошо төрөбөй жүрүп эле көп жерге дарыланды, бирок эч кандай результат болбоду. Кокус эле ушул мага алып берип эле 8-ди. Анан өзү да кошо 2 ай иштеле боюнда болуп калды. Азыр 12 жылдан 12 жылда кийин азыр ушу боюнда бар. 2 ай ичпей койду азыр. Азыр ушу 6-7 ай болуп калды эми. Ошо Алла берген чын болсун. Ошо Динара сага аябай чоң рахмат. Биринчи Алла шыпасын берсин. Андан кийин ошол экинчи сен себепкер болуп, кыйын азыр мен жашоого кыйын умтулуп калдым. Кир жуам. Анан жабам, алар мага иш болбойт, иш эмес алар мага, ошондой болуп калды. Чачабайм. Анан аябай грипп болот элем мурда. Грипп көп болот элем. Грипп болбой калдым. 1 жылдан бери грипп болбойм вообще. Ошо чачым түшүп, самындап, баягы баняга түшкөндө чачым жык, самым капкара болуп калат эле, чач болуп. Азыр ошо самым таптаза. Чачымды самдасам, ооба түшпөй, ошо чачым таптаза, самым таптаза бойдон чыгат да. Анан ошо маңдайымда чачтар коюланып эле азыр көй кадимкидей болуп калды. Жашар. Анан көпчүлүгү кыйын эле жашарып калыпсыз, мурдага караганда агарып калыпсыз дешет, анан бирок өзүмө билинбейт эми азырынча. Ошо жакшы, сонун результаттарыңыз бар экен, рахмат. Дагы көп жерлерин айтпай калдым, ошо диабетим да ачышат эле. Анан өтүм ачышпай калды азыр. Дагы ошо көп жерлерим бар эми, көбүн да эсиме чыгып калбашы. Азыр ошо отизот деп койсок болот, баштан аяка эле ооруп элем да, кыскасы. Аллага шүгүр азыр жакшымын. Рахмат, сага чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушунун эми эгер эме болсо, балдар ушу өмүр бою ичип жүрө берин деп атышат, ушу эле 8-ди. Алла буйруганча ушуну өмүр бою ичип жүрө берейин деп атам эми. Алла канча өмүр берсе ошончо. Ошол. Чоң рахмат.